Дагы бир куттуктарыңыздар менен жалпы биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бүгүнкү темабыз албетте баарына кызыктуу темалардын бири болгон дүйнөлүк ашкана тууралуу кеп кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Азыр биз дүйнөдөгү популярдуу тамактардын катарын толуктаган, популярдуу салаттардын катарын толуктаган салаттардын бирин жасайбыз. Ал эми конокторубуз бар, өз жардамчысы менен келип калган. Бизде шеф-повар, ашпозчу Нурсултан Нуркулов мырза бүгүн конокто. Кутмандыгыңыздар менен. Саламатсыздарбы? Ассалому алейкум. Жана жардамчысы. Жардамчысы менен келген чагы Нурдан, фамилияңызды билет. Болотбеков. Кутмандыгыңыздар менен бүгүн эмне жасайбыз? Бүгүн биз жасайбыз корейский салат. Биз өзүбүз негизи ашпозчу выезд менен иштейбиз. Эң көп суранган салат бизде ушул салат. Кыргызстанда. Бул жака кайсы ингредиенттерди колдонобуз? Биз баштай берсек болот анда, Албетте. Бул жерде эң биринчиден помидор, бадыран, эң негизгиби. Негизи корей салатын кыргыз айымдары абдан үйүнөн жасайбыз деп эле окшоштура албай эле, мисалы базардан сатып алганда башкача болчу, үйдөн жасаганда башкача деп. Сыры эмнеде? Корейский салаттын эң биринчи негизгиси бул ачуулук жана соус. Соусун туура тандасаңыз, салатыңыз албетте окшошот. Ошондо биз соусту мына ушундай сатып алышыбыз керекпи дүкөндөн? Негизи сатып алсак болот. Сатып албаган болсок, муну өзүбүз деле жасасак болот. Өзүбүз кантип жасасак болот? Негизисинде буга өзүбүз жазарда. Үй шартында болгондо обязательно блендер керек. Сабиз, уксус, кристаллики, черный перец болду. Ошону эле майдалап, 2 саатка коюп коесуздар, даяр болот соус. Анан ошо соусту үстүнө ошондо себип койсок эле, биз базардан алып жүргөн кадимкидей корей салатындай даам болуп калат. Ошондой болуп. Анан кандайдыр бир сөздөрдү айтышат эмеспи? Корей салатынын атайын бир рецептиби бар, аны айтышпайт депчи. Жок. Ал негизи жөн эле айтылган сөз. Аны катышат деп, бул демек жөн эле сөз, стереотип. Эң сонун. Сиз канча убакыттан бери ашпозчу болуп эмгектенүүдөсүз? Мен 18 жашыман бери, 18 жашымда ошо окууну бүтүп эле Москвага кеткем, ошончо эле. Москвага Кайсы түрлөрүн жасайсыз? Кайсы ашкана менен доссуз? Эң биринчи негизги мен улуттук тамактар. Андан кийин калгандарын уже өздөштүрүп кеткем. Итальянский, китайский, японский кухняларда. Эң сонун Италия, Япония, жана Китай дейт, жакшы экен. Негизинен эле 18 жашыман бери ашкана дүйнөсүндө деп калдыңыз. Сиз үчүн жүрөгүңүзгө эң жакын ашкана кайсы? Балким кандайдыр бир ашкана, кайсы бир өлкөнүн ашканасы сиз үчүн өзгөчө бир орду бар. Чын жүрөгүңүз менен жасайсыз, ушунчалык берилүү менен. Чын жүрөктөн жасаган тамагым бар. Ал эмне деп аталат? Улуттук тамагым эле мен манты. Көп жылдан бери мантыны жадым, баары эле мантымды макташат. Эң жакшы көрүп сүйүп жазган тамагым ошол. Манты. Негизи мен өзүм камыр менен иштегенди жакшы көрөм. Окуучуларыңыз көппү? Окуучуларым көп, жардамчыларыбыз да көп. Бул окуучуларым дейин десем болбой калат, бул досум чогуу иштеген. Экөөбүз бир деңгээлде эле иштейбиз. Азыркы учурда ошо өзүбүз арендага алганбыз иш ажарага. Biz ошону иштетип атабыз. Ошол жерде чогуу иштейбиз. Сиздер эгерде үй бүлөлүү болсоңуздар, үйдөн да тамак жасайсыздарбы? Биз негизи үй бүлөлүүбүз. Мен бир балам, бунун 3 баласы бар. Анан үйдөн тамак жасайбызбы? Албетте жасайбыз. Аябай турбай анда, жубайыңызга жыр калтырбайбы? Биз кандай десек, эми алып болгондо биз үйдө болгондо биз жасап калабыз. Бизди негизи күтүшөт да. Негизичи мырзалар айтып коет го, мырзалар кухняга кирбеш керек, анан бул деген айымдын иши депчи. Анан мен колума бычак да кармашым керек деген кандайдыр бир стереотиптер бар, айрыкча кыргыздардын арасында. Эгерде мырза ашканага кирип калса, анын өзүн жаман сезгендер бар экен да. Сиздер кандай көз караштасыздар? Ушул негизи туурабы же туура эмеспи? Эми азыркы учурга туура эле болуш керек деп ойлойм мен негизичи. Мурун заман башкача болчу, азыр башка дегендей. Демек, мырзалар деле ашканага кирип, аялына жардам берсе болот. Албетте болот. Сиз дагы колдойсузбу ушул сөздү? Ооба деп катыраак айтып эмеспи? Бардык үй бүлөлүүлөр уксун деп эле. Сиздин үйүңүздө дагы сиз тамак бышырган, тамак жасаган ушулар болот, Бош убактарда получается биз жумушка чыкпаган убактарда үйдө келинчектерибизге жардам берип, чогуу кармашабыз. Сиз үчүн кайсы өлкөнүн ашканасы сизге жакыныраак? Япония. Эмне үчүн? Билбейм, роллдар биздин үйдө семья жакшы көрөт да.
Ошондон көбүнчө үйдөгүлөр карындаштарыма көп жасап берем үйдөнчү. Сырамдашат. Сиз канча жылдан бери ашканада эмгектенип келесиз? 16 жашымда баштагам. Ошо мен 10 жыл болуп калды толук. Негизи бул кесип менен үй бүлөнү багуу деги эле каалаган нерсеңди алып жетишкен бир жашоодо жашоо мүмкүнбү? Мүмкүн. Демек сиздер өкүнбөйсүздөр бул кесипти тандаганыңызга? Эми кандай десем, башында болгон зарплата боюнча поварлардыкы эң көп дегени 800 сом болгон. Бир күндө? Бир күндө. Азыркы учурда 2000, 3000, 5000ге чейин кетет. Бир күндө? Бир смена. Сиз ошондо бир күндө канча табасыз сыр болбосо? Сыр болбосо 3000 тегерек болуп калат. Жакшы экен. Ошондо 30га көйчү дейинби? Айына 90 миңге чейин эс алыш керек. 4 күн эс аласыз, жумасына бир жолу. Ар кандай болуп калат. Кааласаң көп эс алып кетесиң. Туура. Негизинен көпчүлүк учурда биз тамакты тандап атканда кээ бир учурда популярдуулугуна жараша элдин баары кайсы тамакты көп тандап атса, биз дагы ошол тамакты тандап алабыз. Бирок анын эмнеси менен пайдалуу, эмнеси менен зыян экенин билбей эле. Мисал катары алып өтөлү. Сушинин жана пиццанын эмнеси пайдалуу, эмнеси зыян? Сушинин эмнеси пайдалуу болгондо, ал жакта биринчиден балык эттери бар. Эң негизи бизге пайдалуу ошо балык эттери. Ал балык эттерин да кандай десем, жөн эле көчөдөн көрүп эле сушин алып жебеш керек. Атайын бир жерге барып, анын кантип жасалганын, кантип сакталганын ошолорун көрүп жеш керек. Профессионалдарга, Жөн эле көчөдөн кетпен, аны билбейсиздер кантип сакталганын. Туура эмес температурада сакталып калса, уже бузулуп кетиши мүмкүн. Бузулуп, микробдор көп пайда боло баштайт. Биз болсо туурап бүттүк ошондо. Азыр соустарды коет окшойбуз, Азыр эң алгач эмнеден баштайбыз? Келиңиздер көрсөтөлү. Так, эң алгачкы мынакей. Бул эмне? Ошо корейский соус, но чимчимдин эле экинчи түрүн жасаганбыз. жасаганбыз. Соус кене? Корей соусу, бул болсо Кунжут. Кунжут. Азыр мына ушул экөөнү кошуп, салатты аралаштырабыз, Ооба. Келиңиздер баштайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы жакыныраак көрүп алыңыздар. Биз бүгүнкү күндө азыркы тапта корей салатын жасап аткан учурубуз. Көпчүлүк учурда айтып коюшат, чындап эле алар өзүнүн эмне кошоорун айтышпайт деп, бирок тилекке каршы бул туура эмес ой экенин биздин бүгүнкү коноктор айтып беришти. Андыктан эфирден соң кандай дамдуу салат жасалганын биз байкайбыз. Ооба. Бул соусту да кошобузбу? Бул уксус окшойт, Бул бальзамический уксус деп коет, негизи бул учурда бул кошулбайт. Бул кошулбайт, коздолгонго эле кетет. Эң сонун. Кунжут деле ошондо коздолот да. Негизи канча убакыттын ичинде даяр кылса болот салатты, корей салатын? Корей салатын негизи 15 мүнөт. Негизи ашпозчулар абдан көп тамактанат, ашканада жүрүп эле, ооз тийип эле толуп кетет, ашыкча салмак менен күрөшөт дейт. Ушул сөз чынбы? Эми кандай десек, 11 жылдан бери көрүп атасыздар, ошо боюнча элебиз. Сиздер туура тамактануу деген нерсеге көңүл бурасыздарбы? Ал нерсеге сөзсүз көңүл буруш керек. Биринчиден сахар, туз, ак нан, ошол эле себепкерлерден кишилер көп салмак кошушат. Биздин салат даяр болду. Салат даяр болду. Бул корей салаты. Бул жакта кайсы ингредиенттер кошулганын дагы бир ирет айтып өтсөк. Эмнелерди колдондук? Капуста, помидор кетет, бадыран кетет, албетте Кореянын эң улуттук пекинская капустасы кетет, ачуу перестин кызы, жашылы жана кара козгарын кетет, кургатылган. Кургатылган козгарын буну 10 мүнөткө ысык сууга чылап коебуз. бюджеттик салат десек болот. Абдан көп кымбат деле турбайт бул ингредиенттер, Бул салаттын баасы канча болот орто эсеп менен? Себестоимости 45 сом болуп калат. 40 сом. Мындай сатылганда? Мындай сатылганда кафелерде 200-300 сом болот, ашканаларда 100 сомго чейин. Эң сонун. Негизинен эле салатты дагы, мисалы үчүн жанагындай сиз айткан ингредиенттерин кошкондо, өзгөчө ачуу нерселерди кошкондо, туура тандаш керек дедиңиз. Эң көп колдонулган соусу кайсы? Кол менен жасаган жакшыбы же сатып алганбы? Негизи кол менен жасаган жакшы. Сатып алганда биз эч качан эмне кылып, кантип, эмне кошулганын билбейбиз. Негизи өзүбүз жасаган жакшы. Колдон келишинче эле биз өзүбүз жасайбыз. Негизинен биз бардыгыбыз ата бабаларыбыз эт, камыр, шорпо деген нерселер менен чоңойгонбуз. Биз да бала кезден
бизге бул нерселер, бул салаттын түрлөрү жакындан гана келе баштаган десек туура болот. Негизинен биздин ашказан буга көнбөй калган учурлар да болот. Көнбөй калган учурлар болот. Корей салаты албетте ачуу болот. Биздин улуттук тамактарда ачуу тамактар аз. Негизи Кореяда жалаң эле ачуу тамак жешет. Бизге эми көнүп келатат. Зыяны жок. Зыяны жок. Эң соңу. Мен жасап бүттүм деп эми салатты. Жеке өзүмдө. Даамдап көрсөк абдан жакшы болмок. Остип көрөсүңбү? Болот. Остип көрчү. Остип көрөлү, келиңиздер. Ооба, биз колгап кийбей эле кол менен жей алабыз, кол таза. Себеп дегенде кол менен жеген тамактын баары даамдуу болот дейт. Чындыгында бир аз ачуу. Мен үчүн андыктан мен көнгөн эле салаттын түрү десем болот. Андыктан муну үй шартында жасасаңыз дагы да даамдуу болот деп биздин конокторубуз айтып өттү. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде Корей салатын жасагыңыз келсе, коноктошкуңуз келсе, сөзсүз дал ушул салатты тандаңыз. Эң эле жакшысы бул албетте чөнтөккө ыңгайлуу. Туура жана 15 гана мүнөттүн ичинде даярдоого мүмкүн экен. Азыр болсо, эгерде жакында конокторду тоссоңуз, анда бул эфирди кайрадан кайталап көрүп, сиз дагы үй шартында жасаңыз. Албетте. Ал эми биз болсо конокторубузга терең ыраазычылык билдиребиз, иштерине ийгилик каалайбыз. Ар дайым биздин курсактарды сүйүнтүп жүрө бериңиздер. Эч качан оорубаңыздар. Азаматсыздар, бар болуңуздар. Бүгүн бизде конокто ашпозчулар Нурсултан Нуркулов жана Нурдан Болотбеков болду. Биздин эфир уланып берет. Бүгүнкү темабыз дүйнөлүк ашкана.